Талас районындагы Өмүралиев айыл өкмөтүндө бүгүн 29 январда жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундардын катышуусунда жыйын болуп өттү. Анда айыл тургундары чогулуп, кенди иштетүүнүн жол жобосун талкуулашты. Чогулушта бул кенди иштетүүгө каршы чыккан адамдарга багытталган саясий куугунтуктар, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин, УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевдин жоопкерчилиги тууралуу да кеп болгон. Жергиликтүү тургундар 31 январда да кайра чогулуп, бийлик өкүлдөрү менен бирге жыйын өткөрүүнү пландап жатканын айтууда. Отурум кылабыз 31-нде биз комиссия. Анан 5-нде жалпы элдин астына алып чыгабыз. Эмне болгондо тилер астыңыздарда. Прокуратурасына тиги булар. Анан кийин тиешелүү органга беребиз дагы. Анан кийин бизден неме мындай да. Талай эке сен өткөндө муну туура эмес кылбай коюпсуң деген сөздү айтылбасын деп талай атайын элдин астында отчетун берип атат. Мыйзамсыз жерде ачык эле айтып атат. Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтөрдөн кийинки эле орунда жер үй турат. Андыктан кенди чалгындоодо кыргыз өкмөтү кайсы компания менен келишим түзбөсүн, Кыргызстандын үлүшү болушу керек. Ошондой эле учурда жер үй кендин айланасында айтылып жаткандарга башкы прокуратура өзүнүн баасын бериши керек деп келет жергиликтүү тургундар. Эске салсак, жер үй алтын кенин Альянс алтын ишканасы 2015 жылдан бери иштетип келет. Ишкананын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө берилген.